Урматтуу коноктор, азыр сиздерге өзгөчө бир көргөзмө бар экен. Жаратман кыз атамекендик өндүрүшүнөн кыргыз кызы коллекциясы. Жаратман кыздын авторлору Турганова Гулина, Бактиярова Айгерим, Каленова Нурпери. Биздин уз чебер айымдардын эмгегине күбө болуп коюңуздар. Жаратман кыз атамекендик өндүрүшүнөн кыргыз кызы коллекциясы. Жаратман кыздын авторлору Турганова Гулина, Бактиярова Айгерим, Каленова Нурпери. Кандай сонун уз чеберлердин колунан жаралган кийимдер атамекендик өндүрүштү колдойлу. Сиздердин назарыңыздарга келечек ээлерин чакыргым келип отурат. 3-чү, 1-чи, 2-чи класстын окуучулары жакынкы жылдары чоңойсок Гарвардтай мектеп курабыз деген Умар, Усман, Билал деген жигиттер сиздерге Гарвард курабыз деген ырын көркөм окуп бермекчи. Саламатсыздарбы? Китеп көйлөр, саламатсыздарбы? Урматтуу китеп көйлөр, биз үчөөбүз Мирлан Самыйкожо жездебиздин адам издейин деген ырын айтып берейин. Жаманга жаман айтып басылбаган, жалгандын жаманына жашынбаган, жашоодон жарык жүздө адам издейм, жакшынын жакшылыгын жашырбаган, караны актан айырып көнө билген, күнөөсүн мойнуна алып көнө билген, калкымдын арасынан адам издейм, кашкаган капыстыкты көрө билген, чабалга чаң жугузбай калкалаган, чегинен ашкандарды талкалаган, чөйрөмдүн арасынан адам издейм, чындыкты кайра кайталаган, алсызга мээрим төгүп ийип койгон,
ак тилден акы балын билип койгон. Азыр да арабыздан адам издейин, а бирин ар намысын бийик койгон. Антурсун кусурурсун арамдарды адаммын деп айтууга чамаң барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген айткыла арабызда адам барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген айткыла арабызда адам барбы? Barakende. 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 Саламатсыздарбы? Мен Манбет Асан Ибраев устазыбыздын Гарвард курабыздарын айтып берейин. Келер күндөн үмүт үзүп себепсиз кеткен ишке кей берүү керексиз. Эртеңки биз кеченкүдөн маанилүү эл жер үчүн, урпак үчүн керекпиз. Кыйындыкты жеңген эл биз жактан кыргыздарга билим керек көз ачкан келече окуу жайын куралы. Ким болбогон Гарвард, Оксфорд, Техастан ар убакта ойлоп бизге ойлордон адашпасак Кудай сүйгөн оң жолдон, анда биз да шаар салабыз ажайып, аша түшкөн Дубай, Париж, Лондондон. Саламатсыздарбы? Мен Алыкул Осмонов деген атабыздын Ысык көл деген ырын айтып берейин. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун толкуса, толкунуна тең ортокмун турмушта. Канча жолдош күтсөм дагы бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Көчкө окшоп саптар чубап тоону карап, жигиттер күлкүгө мас кетип барат. Бак чиркин турмуш канча мол болсо дагы ар дайым бир жеринен толбой калат. Баракелде. Умар, Билал, Усман, Каныбековтар болду. Бир адамдан бир китеп долбоорунун эң жаш китепкөй мырзалары. Буюрса ушул жигиттер Кыргызстанга Гарвард курат. Биз Лондонго барбайбыз. Лондондой шаарды өзүбүз курабыз. Буюрса ушундай чакырык менен жагымдуу ырларын окуп беришти. Умар, Усман, Билал. Биринчи, экинчи, үчүнчү класстын окуучулары. Бар болгула. Эми туугандар, соңку биздин 5 бармак эт тартылардын алдында кол жууп келбейсиздер деп коеюнбу? Тамашалап атам. Ошол 5 бармак менен учага тете болгон сөз айтылат. Азыр мен бул инсанды чакыраардан мурун кененирээк айтып коюшум керек. Биз балким Кыргызстанда 1 жыл окуп тажасак, бул инсан ошо илим жолунда, билим жолунда, Египетте, ысык жерде Кыргызстаныма илим алып барам, билим алып барам деп 10 жылдык өмүрүн ошол илимге арнаган теолог, психология илимдеринин кандидаты, котормочу, акын, жазуучу, алдыңыздарда устаз Манбет Асан Ибраевга сөз берилет. Бисмиллахиррахманиррахим. Меримдүү урайымды Алла Тааланын аты менен баштайлы. Кудай Таалага чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Урматтуу аталар, урматтуу Надырбек Алымбеков агабыз, кечирип сурайбыз сиздерден, алдыңыздарга чыгып сүйлөгөн атабыз. Кечирип сурайбыз, бул биздин сүйлөгөн сиздер үчүн эмес, балким артта отурган жаштар үчүн бир мотивация болуш үчүн сүйлөшүбүз мүмкүн. Сиздерден кечирип сурайбыз. Сиздердин ушул жерге келип отуруп бергениңиздер үчүн Аллахым разы болсун. Жана жогоруда баян айтты неменин жаш баланын абышкадай сүйлөгөн немеден түңүлдөгөн деп ал айтты. Андан кийин Эгемберди байкебиздин Жумадил байкебиз айтып кетти, эмне деп айтты? Теги көп сүйлөбөй иш кылыш керек деди. Мен ошондон кийин сүйлөгүм деле калбай калды. Анан бирок күтүп аткандар болсо сүйлөйлү. Урматтуу бир туугандар, кандай болуп атат негизи? Сонун болуп атабы? Сонун.
Кандай сонун карасаңыздар, кандай сонун береке. Мурун тамакка келип тизилип, тамактын үстүндө сүйлөшүп жүрөк. Бирок азыр сабактын үстүндө сүйлөшүп атат. Кыргызстандын келечеги жөнүндө сүйлөнүп атат. Китеп жөнүндө сөз болуп атат. Кудайым буйрса, китеп жөнүндө, билим жөнүндө, өнүгүү жөнүндө сөз болуп атканда, Кудайым буйрса Кыргызстаныбыз өсөт, өнүгөт, алдыны көздөй жылат Кудайым буйрса. Мен карасаңыздар, жогоруда Надырбек агайыбыз, андан кийин аталар отурат. Жумадыл байке, жаштар бул жерде жипара же кетти, бул жерден акындар кетти. Бүт бардыгын карап отурсак, бакайлар, могу жерде чыккан балдар, кичинекей балдар, жадаласа балдар карасаңыздар, Кыргызстандын келечеги жөнүндө өнүксөк, өссөк деп максаттын жазган ырларын карагыла. Өнүгүү, өсүү жөнүндө бүт бардыгы Кыргызстанга салым кошсок дейт экен да. Бирок салым кошсок деп атабыз. Белгилүү бир адамдар аракет кылып атат. Бирок ага колдоо, Кудайым буйрса карасаңыздар, колдоо монтип туш тарапта Кыргызстан боюнча көбөйүп атат. Биз негизи момдай болуп калат экенбиз да. Бир мусулман, бир бала эртең менен келет экен дагы, эртең менен мечитке кирип келет экен. Могу сыяктуу болуп калып атабыз да, улуттук баалуулукта, билимде, динде ушундай болуп калып атабыз да. Эртең менен мечитке келет экен. Мечитке келип турганан колуна бул ичип жүргөн бала болот. Тооба кылайын деп турганан колуна бычак алып туруп, бычакты алып кирет экен, бир мындай эме союп коеюн, союп туруп, тиги кой союп турганан кой, мындан кийин тооба кылып ишимди жакшы баштайын дейт экен да. Анан кирип туруп эле эртең менен багымдат намазына туруп туруп эле келип, кичине кысуураак, "Эй, мусулман барбы?" дейт экен. Десе эч ким чыкпайт, бүт коркот да бычакты. "Эй, мусулман барбы?" дейт экен. Эч ким чыкпайт. "Эй, мусулман барбы?" десе эч ким чыкпайт. Анан аксакал уялып кетип турупчу. "Мен бармын" дейт экен да, 80 жаштагы аксакал. "Жүрүңүз эчке" деп алып чыгып кетип калат экен. Анан баягылар коркуп отурат, жаштар арасында коркуп отурат. Эшке барып турганан, "Аксакал, мен өзү жаман жолдо жүргөн эмемин. Ичип, антип жүрдүм эле. Бүгүн тооба кылайын деп атам. Тооба кылайын деп атам. Келиңиз, могул эмени шариаттын шарты менен могу козуну бир курбандыкка чалып муустай койгуңузчу" дегенде, аксакал сүйүнүп кетип, чапанын чечип ыргытып турганан, бычакты алып турганан муустайт экен да. Муустап турганан бычакты кайра тиги балага берип, "Бе балам, мен эмесин кичине терисин сыйрып турайын, аңгыча сен бирөөнү чакырып келе, мага келип жардам берсин" дейт да. Десе баягы барат экен дагычы, бала кирет экен дагы, кирип туруп, "Эй, мусулман барбы?" дейт экен баягы кара дөбөчү. Кан бычак менен "Мусулман барбы?" дейт. "Эй, мусулман барбы?" дейт. "Эй, мусулман барбы?" дейт. Эч ким чыкпайт. Бир кезде бүт баары эле имамды карайт экен да. Кезде 2 рекет намаз окуп бүтүп калыптыр фарздычы. Имамды монтип карашат экен десе, имам мынтип коет. "Эй, 2 рекет намаз окуп койсом эле мусулман болуп калбак белем." Анысы кандай? Биз ушундай заманда жашап атабыз. Же динибизди толук билбей, же тилибизди толук билбей, же илимибизди, же үрп адат, каада салтыбызды толук билбей жашап атабыз. Мындан мен эмне айткым келип атат? Айланайын жаштар, Кудайым буйрса алтынсыңар. Өткөндө Дворец спортада иман кечеси болду. Ошол жерде аталарга, апаларга, улууларга айттым да мен, биздин жаштарды көргүңөр келеби депчи. "Ооба, биздин жаштарды көргүбүз келет" дегенде, мен айттым, "Эй жаштар, кана анда бир туруп койгулачы" депчи. Туруп койгулачы жаштар бир кана. Мына биздин жаштар, Кыргызстан үчүн отуруңуздар. Жаштар, кайра бир туруп коюңуздар, 3 жол, 2 дагы, дагы бир туруп койгула. Мына биздин жаштар. Элпек жаштар, Кудайым буйрса, келечекте ушулар Кыргызстандын келечегин түптөйт. Негизги нерсе, урматтуу ини карындаштар, жалпы эл, Кудайым буйрса, үмүттү үзбөйлү. Жанагы ырлар жазылганда дагы, иш кылынганда дагы жөн ыр жазылып, жөн кылынбайт экен. Бул ырлар үчүн жанагы Алыкул Осмонов атабыз ата журтту жазып атат. Андан кийин жанагы бизди жазган Мамбет Өмүр, Мамбет Токто дегенче, кытайлык композитор биз деген ырды жазган. Карасаңыздар, ыйлайсыздар. Ошол ыр Кытайда тыюу салыныптыр. Караңыздар. Кытайда тыюу салып, кыргыз жөнүндө 3 куплеттин ичине кыргыздын өмүр баянын бүтүн батырып койгон да. Ошонун бир куплетин ырдап берейинби? Биз деген асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз дүйнөгө
ак калпакчан көрүндүк биз. Çöp olduk cer tandabay ösö bergen. Bulutтай alam gezdik, sürüldük biz. Çöp olduk cer tandabay ösö bergen. Bulutтай alam gezdik, sürüldük biz. Ey markasın izdegen maral, boreci bozdoğun kaymal. Manastan ayrılıp Kırgız tağdırga göz salat jal jal. Manastan ayrılıp Kırgız tağdırga göz salat jal jal. Emin nar jagı 3 küplet бар да. Анан карасаңыздар бүт ырлар Кыргыздын келечеги эл жер үчүн не кылып атат, жазылып атат. Ошондуктан урматтуу айланайын жаштар, могу жерде турган жаштар, иман менен, илим менен, иштемчилдик менен болуш керек да. Илимди дагы таштабайлы, иманды да таштабайлы, андан кийин иштемчилдикти да таштабайлы. Анткени Куранда силерге могу жерден Куран айтпасам болбойт. Кудай Тааланын сөзсүз түрдө сөз айтылыш керек. Кудай Таала улуу болгондойн айтылыш керек. Вала аср, заманга ант болсун дейт. Заманга, убакытка ант болсун. Маанилүү нерселерде Кудай Таала ант касам ичет. Заманга ант болсун дейт. Иннал инсана лафи хуср. Албетте ошол замандын ичинде адам баласы зыянга учурап атат дейт. Не кылып зыянга учурап атат? Китеп окубай, ороза кармабай, андан кийин намаз окубай, бере турган зекет бербей, эртең менен турбай, иштемчилдик кылбай, адам баласы зыянга учурап атат дейт. Бирок иллаллазина аману, карасаңыздар, билим алгандар, Кудайга ишенгендер, теория жөнүндө айтып атат. Карасаңыздар, биринчи теория келет экен да. Биринчи илим албай туруп иш кылам деген ката нерсе экен. Караңыздар, биринчи илим, андан кийин ана ишке кирет экенбиз. Иллаллазина аману, иман келтиргендер жана билим алгандар, андан кийин экинчиси ва амилус солихат, анан экинчи практика кетет экен. Жакшы иштерди кылгандар, ва тавасау бил хак, бири-бири менен отуруп, ушундай отуруп, чындыкты мотивация кылышкандар дейт бири-бири менен. Ва тавасау бис сабр, бири-бири менен сабырдуулукка мотивация кылышкандар, шыктандырып дем беришкендер кыямат күнүндө зыянга учурабайт экен. Ошол нерсе мына ушул биздин кылып аткан ишибиз, бири-бирибиз менен чындыкты, чындык деген эмне? Илим бул чындык, илим алуу чындык, илим чындык болбосо, Кудай Тааланда биринчи жолу оку деп айтпайт болчу да. Эң биринчи чындык эмне экен? Илим алуу экен да. Оку деп туруп Кудай Таала айтты, значит илим не болот? Чындык болот да. Ошондуктан бири-бирибиз менен үгүттөшүп, сабырдуулукка, чындыкка, акыйкатта ашка үгүттөшсөк, жакшы иштерди кылган болсок, илим алган болсок, Кудай Таала зыянга учуратпайт экен да. Ошондуктан биз Кудайым буйрса, илимге, билимге умтулалы. Бакайларга, эрландарга, кана бака эрлан. Бери жыл неметип койсоңор, бака эрлан табылды. Калган балдар бар эми, чыгарбайлы коолу. Бака эрлан жаш жигиттер, акчасы жок. Бизнесмен эмес. Машинасы деле жок. Карасаңар, бирок ыхлас деген эмне? Ыхлас чын көңүлдөн Кудай үчүн иш кылуу деген ушул. Көрдүңүздөрбү? Чын көңүлдөн ишти баштады. Кыргызстан боюнча Китеп той, Китеп өлкөсүнө Кыргызстанды айландырып баштады. Карасаңыздар, 200дөн ашык 300гө жакын жерге Китепкана ачты. Караңыздар, мына могул балдар жапжаш эле эме Жумадил байкедей шоронун чоң эмес. Карасаңыздар, Салымбеков байкебиздей Дордойдун башчысы эмес. Жөнөкөй эле балдар келди дагы элди Китепке өңдөп койду. Көрдүңүздөрбү? Эң негизгиси бул жерде акча эмес, кеп акча эмес, адамдын ички күчүндө, аң сезимде, жан дүйнөдө болуп эсептелет. Ошон үчүн силерге Кудайым күч кубат берсин. Момча балдарды элди топтоп туруп иш кылып атасыңар. Кудайым көз тийгизбесин, дагы чоң-чоң иштерди кылууну Кудайым өзү насип кылсын. Андан кийин урматтуу инилер, карындаштар, момдай басайын, аралайын, бир жүздөрүңөрдү көрөйүн.
ыр бар, бир менин ырым бар. Жаштар, суулардай туруңсуңар. Жаштар, силер улутту улут кылар. Иманыңар, дилиңер, максатыңар көрө албасты наданды думчуктурар. Көкүрөктү жуугула билим менен кирдебесин көндөгү уюткуңар. Ошон үчүн көңүлдөгү уюткулар илимди алалы, окуйлу, көңүлдү чөктүрбөйлү. Үмүтсүз шайтан, албетте шайтандын үмүтү жок. Карасаңыздар, шайтан бейишке киришинде үмүтү жок. А биздики Кудайга шүгүр, Кыргызстан өсөт, өнүгөт. Өткөндө мен ошол иман кечесинде айттым. Эмне деп айттым? Келечекте Кудайым буйрса, мүмкүнчүлүк болду бизге. Кандай мүмкүнчүлүк болду? 5 тил үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болду. 15 тил үйрөнүп аткандар бар экен. Деген карасаңыздар, 15 тилде сүйлөп атат. 22 тилде ырдайт экен. Буту ооруйт, ошон үчүн 22 тилде ырдайт, 15 тилде сүйлөйт экен. Биз дагы эле келип не кылып коюп атабыз? Жалкоолук кылып коюп атабыз. Бирок Кудайым буйрса, биздин келечек Япония Toyota машинасы боюнча дүйнө жүзүнө Япония компаниясы, Toyota компаниясы бүт барлык дүйнө жүзүнө экспорт кылып машиналар чыгарып салды. Mercedes, BMW, бүт карасаңыздар, Ford, бүт барлык дүйнө жүзүнө машина боюнча толтуруп салды. Биз кечигишибиз мүмкүн. 100 жыл, 50 жылда жетишибиз мүмкүн. Калган нерселер радиотехника боюнча, компьютер, технология боюнча алдыны көздөй кетип калды. Бирок Кудайым буйрса, дүйнө жүзүндө аракет кылып ар күндө короого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз. А бирок ачка жан дүйнө, илимге чуркап арыштак, жакшылык иште жарышсак, жаркырап күтөт келечек. Жан дүйнөнү байытсак деп туруп, жан дүйнөнүн ачарчылыгы болуп атат дүйнө жүзүндө. Ошондуктан элдин дүйнө жүзүндө кыйналып аткан элдин жан дүйнөсүн байытыш үчүн биздин Кыргызстандан 5 тилди билген, англисче, арабча, түркчө, орусча 5 тилди билген, кандайча айтканда ийкемдүү, элпек, кыракы, кылдат, акылдуу, алысты көрө билген, мобильный, гибкий балдарды дүйнө жүзүнө экспорт кылабыз, Кудайым буйрса. Иншалла. Аны үчүн жалпы бардыгыбыз не кылышыбыз керек? Аракет кылыш керек. Урматтуу байке эжелер, карасаңыздар, жаштардын турганын карагыла. Могу жерде монтип, эгер той болуп атса, ушинтип отура албайбыз. Бирок чыкпай караңыздар, адамдарды ыйлата турган жанагы кичинекей балдарды көрбөдүңүздөр? 5 класстын 70 китеп окуган 5 класстын балдарын көрүп атабыз. Карасаңыздар, 150 китеп, 500 китеп, 1000 повесть окуган балдар, кыздарыбыз келет. Көңүлүңөр чөктүрбөгүлө. Кудайым буйрса, баягы биз ойлойбуз го бүттү депчи. Бир кезде Союз мезгилинде аталарыбыз айткан экен. Сакалынан жаш куюлуп ыйлады дейт. Окуй, орозо кармап аткан дейт. Колго суу куюп аткан дейт, Насыр деген байке. Колго суу куюп аттым эле дейт. Абышкалар жашыруун орозо кармаган экен. Жашыруун орозо кармап туруп анан колуна суу куюп аткандан анан ыйлады дейт. Бүтүп калабы деп монтип чапкылап ыйлады дейт. Ушинтип ишибиз бүтөбү? Ушуну менен кесилип калабы деп ыйлады дейт. Аксакалдар ыйлады дейт. Бирок карасаңыздар, аксакалдардын үмүтүн батасы кайра бизге келип тийди. Кудайым буйрса. Кыргызстанда 3000ден ашык мечит барбы? Бар, Кудайым буйрса. 5000 кары бар экен Кыргызстанда. Казакстанга барып, биздин карылар, Куран жаттаган карылар барып туруп, Куран хатым кылып, орозодо ошаяктан эмне кылып келет экен? Куран хатым кылып берип келет экен. Бул нерселерге биз эмне кылыш керек? Шүгүр кылыш керек. Кудайым буйрса, тил билген жаштарыбыз, балдарыбыз келет атат. Кудайым буйрса, баардыгыңыздардан Алла разы болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Көңүлдү чөктүрбөңүздөр. Үйдөгүлөрдү ушундай заман болуп атат. Көңүл чөгүү деген немеге, депрессияга кирип алдык. Не депрессия неден? Мурун дейт, иш көп болгон экен. Айыл чарба, дыйканчылык менен иштеген экен дагы элдер. Эртеден кечке иштеп келип туруп анан чарчапчы, эси оп чарчап туруп анан жашоо оор болгон да. Анан оор болгондуктан келип чарчап уктап туруп эртең менен ойлонгонго убакыт жок, туруп кеткен да. Азыр эмне? Жашоо жеңил. Бүт соткада. Келесиң дагы неме бош убакыт көп, келесиң сотканы ачасың, карайсың дагычы. Баягы депрессия бере турган нелерди, негативный информацияларды алабыз дагы, мээге сиңет дагычы, анан депрессияга түшөт. Эмне? Китеп окуйын десем эле уйкум келет дейт. Депрессия ошол. Карасаңар, бирөөгө чыгып мамиле кылайын, суу берейин, бергим келбейт дейт. Намаз окуйын, окугум келбейт дейт. Китеп окуйын, окугум келбейт. Карасаңыздар, мунун баардыгы депрессиянын нелерин, белгилеринин бири.
Эми депрессиядан кутулуунун жолу айтайынбы? Эң бирден бир кутулуунун жолу Элвин Тофлер деген айткан 21 кылым материальный проблемный кылым болбойт дейт. Материалдык жактан проблема кылымы болбойт. 21 кылым руханий кылым проблема кылымы болот дейт. Жан дүйнө проблемасы болот экен. Эң көп адам үйдө жатып депрессиядан өлөт дейт. Карасаңар, бирок бир гана жери дейт, жакшы айтканда, бир гана жери айтып коеюн карашы. Жакшы, мен бул китепти окуп калганымдын себеби бир гана жакшы жагым не дейт? Не кылган? Куткара турган нерсе даара эмес дейт экен да. Куткара турган нерсе вера, иман, ишенич куткарат дейт. Кудайым ишеничибизди бекем кылсын. Бардыгыбыздын келгиле. Көңүл чөгүп аткан элдерди көтөрөлү. Сууруп чыгалы, классташ досторуңар бар. Жылмаюуну унутпайлы. Кандайсыз? Жакшыбы? Саламатсыз? Кандайсыз? Кандайсың, не? Мен монтип алып аз кабагым бүркөлүп айтайынбы? Карачы мына. Кара курттай караганын кейитти. Кабагыңды ач, эске салбай бейитти дейт, карачы. Кастын көзү көргөн жерден тозокту, достун көзү көрө билет бейишти дейт. Кара. Кабакты ачыш керек экен да. Анан Кыргызстанда мүгдүрөп кабак бүркөгөндү токтотолу. Жылмаялы келгиле. Жылмаюуну бербесек, машинаны токтотогал мушташа кеткен де. Агрессия пайда болду, психоз, невроз, агрессия. Карасаңыздар, стресс, депрессия, түрлүү оору пайда болду. Илгери бул жөнүндө айтып коюптур да. Карасаңыздар, биздин аталар эрей, бир эле сөз менен айтып коюптур. Давайте келип чер жазабыз деп коет. Чер деген чытырман токой дегенди билдирет экен. Чытырман токой дегенчи, чытырман токой можерибизге депрессия болупчу, стресске түшүп калганда да ошону жазып жүрөт. Моурик отуруп туруп чер жазуу. Карасаңыздар, эгерде кимде ким Алла Таала периштелер жиберет экен. Карасаңыздар, шарият жагын айтып берейин. Периштелер жиберет экен. Периштелер жиберип турганан ушул жерде отургандары Кудай жөнүндө аят окубадым бе? Аят сүйлөндүбү? Кудай жөнүндө айттык. Аят жөнүндө сүйлөндү. Сүйлөнгөндө периштелер жиберет экен. Бүт баары периште жазат экен да. Баланча мындай отурду. Кичине ишенип ишенбей отурду, бирок акырында ишенип кетти депчи мисалы. Ушундай отурду деп жазып Алла Таалага чыгат экен. Алла Таалага барып айтат экен: "Эй, Аллахым, сенин Моурик Роял кафесинде канча жүз киши? 700 киши, келечек жөнүндө сүйлөшүп, сен жөнүндө сүйлөшүп кетти дегендечи. Кудай Тааланын мээримин карагыла. Бүт баардыгынын күнөөсүн кечирдим дейт экен. Карасаңар? Эми кое тургула. Кол чаппай кое тургула. Буякта кызыкты айтам силерге мен. Карагыла. Не кечирдим дегендечи, арасынан периштелер: Аллахым, мунун арасында көчө түндө күнөө кылгандар бар болчу дейт. Дегендечи Кудай Таала ошол жерге келген үчүн алардын да күнөөсүн кечирдим дейт экен да. Көрдүңөрбү? Анан эми күнөө кечире берет экен деп кыла бергиле деген жол ачып албайлы. Кудай Тааланы кечире дебеси Кудай Таалага белгилүү. Ошон үчүнчү келдиңиздер, Кудай Таала көрдүңүздөрбү? Кудай Таала күнөөнү кечирет экен мындай. Кимде ким могу жерден чыгып, хатаң көрүү, эмеге рас эле келиптирмин депчи. Эме китепте рас эле келиптирген турбаймын деп руху жыргап калса, аалымдар айтат экен, ученыйлардын айтканын караңыздар, илимдүүлөр айтат экен да, руху жыргап жан дүйнөсүчү эс алып калган болсо, аалымдар айтат экен, ошол эс алып калган болсо, ошо күнөөсүнүн кечирилгенин белгиси дейт. Ким күнөөсүнүн кечирилгенин белгиси келсе, жан дүйнөсү жыргап калса, ошол күнөө кечирилген болуп эсептелет. Ошондуктан айланайын урматтуулар, көп сүйлөбөйүн, сөзүмдү кыска кылайын. Баардыгыңардан Алла разы болсун. Айланайын жаштар, силерге айтылган алтындай болгон жаштар, биз силерди жакшы көрөбүз. Келечек силерди күтүп атат. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы. Биз кетебиз, силер каласыңар. Эгерде силер соо болбосоңор, келечекте жаман кыйналасыңар. Келечек соо болуш үчүн силер соо болушуңар керек да. Биз колдон келишинче аракет кылдык, Кудайым, атеизм мезгилинде жашадык деп кутулабыз да биз. Биздин союз мезгилинде мүмкүнчүлүк бербей койду деп. Кичине аракет кылып анан таштап кеттик жаштарга дейбиз. Бирок силердин жоопкерчилигиңер чоңураак. Эмнеге? Силер атеизм мезгилинде жашаган жоксуңар. Мурун деген оозго, орозо кармаса оозду ачырып намаз окусачы, намаз окуса айлаңды кетирчү, камап алып барып неметип таштачы. Бирок силерде мечитиңер барбы? Катуураак айталчы, барбы? Мектеп барбы? Университет барбы? Китептер чыгып атабы? Эмне кылалы, өлөлүбү? Кандай? Көрдүңөрбү? Бүт нерсе турат, баардык нерсе колдо бар. Бирок тилекке каршы атаң көрүп ошону менен аалы акын айткандай, ташбаканын үстүнө минип алган жалкоолук, үлүлүңдүн үстүнө, ташбаканын үстүнө минип алган жалкоолук, үлүлүңдүн ичине кирип алган жалкоолук, жакшылыкка эшикти ачпай илип алган жалкоолук дейт го. Жалкоолук бизди эмне кылып атат? Талкалап атат. Ошондуктан
жалкоолукту коелу. Могу жерден мотивационный бир дем болсун, күч болсун, чу деген атка дем болот дейт го. Дем болуш үчүн тердеп булап сүйлөп атам. Монтип койсом деле болот силерге. Кандайсыңар? Жакшы келдиңерби? Жакшы, имандуу бололу, билимдүү бололу деп кой. Бирок анда жетпей калышы мүмкүн да, бирок кыргызга катуураак айтмайынчы, тердеп булап катуу айтмайынчы жетпейт чын кыргызга. Ошон үчүн мен тердеп булап айтып атканым ушундан. Айткан сөздү туура кабыл алыңыздар. Алла разы болсун. Вот бүттү кылайынбы? Алла разы болсун. Алыкул Осмоновдун bir ыры менен аяктайын, bir куплет, Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, сөз мойнума алайын, из карайын токтой турчу ата жур, соғыңды өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата жур. Рахмат. Жолду каратпай эртерээк келгиле. Күтөбүз силерди. Рахмат бардыңардан. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Теолог, коомдук ишмер. Бир китепти айтып коеюн. Кечиресиң. Могул жерде жакында жаңы күч деген тасма тарттык. Кирип көрүңүздөр, көрүп атат. Айылдан тарттык, эми мунун сапаты өтө күчтүү болбошу мүмкүн. Бирок белгилүү бир деңгээлде айылдан тарттык. Адамдарга таасир берип, чындыктан алынган нерсе, чындыктан алган болгондуктан таасири тийип атат. Анан ошол жерде Чыңгыз Агай деген ушул бизде Египетте чок окуган, 10 жыл окуган, 39 жашында биз менен кош айтышты, дүйнөдөн кош айтышты, боор оруп кош айтышты. Бирок алтын бала болчу, өзү таластан болчу. Ушундай жыпылдаган бала, жетим, жесир, колунда жок, бутун чечип берип салган, үстүндөгү кийим, чөнтөгүнө акча турбаган. Ушундайчы, жанагы көчөдө калган бомуштар болуп калган болсо, алып келип жууган. Ушундай шундук жыпылдаган бала болчу. Бирок Кудайымдын сүйүктүү кулдары экен, өтүп кетти. Монун ичинде Чыңгыз Агайдын китебин реклама кылып атат дебеңиздер, сатылып атат. Кудайга шүгүр. Бирок ичинде сиздер ала турган, Чыңгыз Агайдай болоюн деген ала турган кээ бир үлгүлөр бар. Моорекил китепти дагы мына Толкунбек мырза турат бул жерде, Толкунбек мырза. Могул китепти дагы алып окуп койсоңуздар жакшы болот. Алла разы болсун бардыңыздардан. Рахмат. Чоң рахмат. Жаңы күч кино тасмасынын автору, идеянын автору, Калем лидерлер академиясынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер, жазуучу, акын, аалым, устаз Мамбет Асан Ибраев болду. Чоң рахмат. Ушул кол чабуунун бардыгы. Устаз бул жөн эмес экен. Чоң рахмат. Мага кол чабып атканда эле жыргап атам да мен. Рахмат. Устаз ушу тердеп булап сүйлөгөнүңүзгө дем болсун. Барыңыздар жандуу отурасыздар. Анан бир аз шашып атсаңыздар керек. Атайын келген аталар кетпей отурушат. Бир аз соңуна чыгайын деп калды. Эскертип коелу, эгер шашып аткандар болсо, жалпы ушул жерден чогуу эле видео звонок кылып койбойлу LED экран менен. Үйдү көздөй. Азыр иш-чара бүтөйүн деп калды, барып калабыз деп. Шашпай отуруңуздар, алдыңыздарга жагымдуу чыгарма тартуулаш үчүн Кыргыз улуттук консерваториянын 1-курсунун студенти Тынчтык уулу Шумкарды чакырмакчыбыз. Талантына күбө болосуздар. Бул жигит аксынын кулуну болот. 9-классында бир адамдан бир китеп долбоорунун китепканасынын ачылышына барганда таап алганбыз. Ошондон бери өзгөчөлүгү китеп окуган ырчыгы болуп келе жатат. Буюрса Шумкарды тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, ардактуу аталар, апалар, жана жалпы достор. Бүгүнкү китеп тойго куш келипсиздер. Ушундай мареке жалпыңыздарга куттуу болсун. Эмесе мен Улук Мырзаполотов агайдын ата-энем жана туулган айылым аттуу оонун аткарып берейин сиздер үчүн. Кабыл алыңыздар.
Aylındın ayazında tabında Alı turgay toprak çan batkağında Merimdi bir başkaça cılılık var oy Min balikim düşündüğüm jaz çağında Min balikim düşündüğüm jaz çağında Atama apam okşoş ayılımsın Alamda gul düğüne de ayılımsın Alısta tağdır meni alıp jürsün oy Ahırı bir gayrılar bayırmısın Ahırı bir gayrılar bayırmısın Kede bir göңdü çöküt kaygıramın Gidersin gökrükte kaygın barın Gelsem da getsem dağı toboğunami Jüreköme dergılam aylım barın Jüreköme dergılam aylım barın Ağın su akşam kırdın tamçısının Atenimden artkan ömür çarşısının Arz basam çok degende bosoğun Atamdan ilip ketken kamçısının Atamdan ilip ketken kamçısının Arz basam çok degende bosoğun Atamdan ilip ketken kamçısının Atamdan ilip ketken kamçısının Atakem ilip ketken kamçısının Урматтуу коноктор, бүгүнкү ар бир иш-чаранын уюштуруучулары бар, ээси бар. Ошолордун ар бир тойдун дагы аягында баягы кудагыйлар чыгып койгула дейт го. Анан мен деле ошондой маанайыңыздар көңүлдүү болсун деп эле ошого окшоштуруп коюп атам. Алдыңыздарга ким чыгышы мүмкүн? Бакай табылды дейт. Ушул бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрү, баштоочулары, активист агаларыбыз Табылды Муратбеков, Бакай Акылбековду чакырабыз. Тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум арбаңыздар, коноктор, туугандар, кудагыйлар. Баягы коноктоскон адамдар ушинтет эмеспи? Билбейм, келип ырдап эле атышты, сүйлөп эле атышты, бий дагы болду, жакшы сөздөр да айтылды, бирок чуркап жүрүп эч нерсени билбей калып турдум дейт го. Ошол сыяктуу биз могу жерде бир 20-30 жыл айланып идик. Көп нерсени билбей калдык. Сиздер баалайсыздар. Бүгүнкү китеп той кут болсун. Сөз башында Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Себеби
мындан туура 3,5 жыл мурун эң алгачкы китептерди топтоп бир адамдан бир китеп деп кыштын кыран чилдесинде сумкабызда ачка балким Нуржигит агай айткандай бизди балким колдогон адамдар аз болуп ошентип долбоорубузду баштадык элек. Эми ошондон бери мына дээрлик 250 китепкана ачылды. Ал тургай алыс кеткен Японияга чейин, Египетке чейин, Россия, Ташкентке чейин китеп борборлор ачылды. Кыргыз китептери жетти дегендей. Анан ушул күнгө жеткирген Аллах Таала чек шүгүрлөр болсун. Анан бардыгыңыздар ушу бир адамдан бир китеп долбоорунун колдоочулары, ушул жерде ыктыярчылар мына күндөп түндөп иштеп жүрүшөт. Ушул китеп тойго келип биз бир 3-4 саат отура албай атпайбызбы? Ушу китеп тойду өткөрөбүз деп могул жерде волонтерлор жүрүшөт мына. Бейжиктери тагынышыпчы. Ушулар 20 күндөн бери уйку көрө элек даярданып атышат. Ушул жалпы долбоорду колдогон агайларыбызга, акындарыбызга, устаздарга, анан ушул ыктыярчыларга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан азыр долбоор жөнүндө эми буга чейинки иштер болду, Кудайга шүгүр. Анан Нуржигит агайыбыз айтпадыбы, силер жүгөрүнү тиктиңер, өстү, эми арасын ото бастырбагыла, ал бийиктеш керек, ал мөмө бериш керек депчи. Ошол сыяктуу буга чейинки иштерде айтылды, делди. Эми алдыда бардыгыбыз биригип китепкөй Кыргызстанды курабыз дегенбиз. Ошол кадамдарга бараткан жолдо көп иштер болду. Эми алдыдагы иштерди ушул жерде презентация кылмакчыбыз. Жакшылап көңүл бөлүп коюңуздар. Тойдун соңуна чыгып баратабыз. Табылдай. Бир. Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиздер, туугандар. Чындап өтө кубанып турабыз. Бүгүнкү күткөн иш-чара биз күткөндөн дагы сонун болуп атат. Бул болуп келаткан иштердин биз дайым айтабыз. Кылынып аткан иштердин, ушу жолу ушулардын китепканалардын ачылып аткан негизги максаты өз келечегибизге болуп аткан кам көрүүбүз. Эртең жаркын келечекте жашоону кааласак, билимдүү коомдо жашоону кааласак, ошого өзүбүз аракет кылып, өз мээнетибиз менен баралы деген ниет менен. Анан ушул иштерде мен дагы бир жолу Бакай агайдын сөзүн улай бир коштоп коеюн. Бизге жол болуп, дем болуп, ушул иштерди баштоого себеп болгон бардык устаттарыбыздан, устаздарыбыздан, агайларыбыздан, аталарыбыздан, эжелерибизден алдында терең ыраазычылык билдирүү менен баш изейбиз. Өзгөчө биякта отурган Надырбек атабыз, Мамбетсан устаз Ибраев атабыз, Сусара апабыз отурат, Нуржигит агайыбыздын апасы. Апа бир туруп коюңузчу. Нуржигит агайды тарбиялап ушул эрезеге чыгарган апабыз, Сусара апабыз. Ушул аталарыбыздын, апаларыбыздын мээнети менен кайсы бир деңгээлде биз адам болдук. Эми ушул иштердин аркасы менен Кудайым буйрса иштер болуп атат. Анан бүгүнкү кылган ишти мисалы Эрлан же Бакай же мен эле эмес, бул жерде чоң команданын мээнети. Бир адамдан бир китеп деген чоң долбоор бар. Кыргызстан боюнча 7 дубанда, 40 райондо ар биринде жетип буйрса иштер жүрүп атат. Ошол жерде канча окуучу, канча студент, канча спонсор болсо, ошонун баары биригип ушул иштер жүзөгө ашты. Эми буйрса сиздерге алдыбызыңыздарда өзүбүздүн бир алдыдагы жакынкы бир келечекке өзүбүздүн стратегиябыз менен бир тааныштырып коелу деген бир ниетибиз бар эле. Бысымылда баштай берели анда. Бир адамдан бир китеп долбоору. Экранга көңүл бурабыз. Китепкөй Кыргызстан. Бул биздин агай кечиресиз, мен бир баштап коеюн. Биздин миссия дедик. Биринчи миссиябыз бактылуу муун алтын доор. Бактылуу муун алтын доор. Эмне үчүн? Биз бактылуу элбиз, бактылуу муунбуз. Себеби согушту көргөн жокпуз. Эгемендик үчүн күрөшкөн жокпуз. Атылган жокпуз, же көз жашыбыз төккөн жокпуз. Баягы Асан устаз айткандай, бир Жумадин агай да айтып кетти, баягы эгемендик колубузга келип түшүп калды. Бактылуу муунбуз. Ошол бактылуу муун алтын доорду жаратыш деген тилек менен ушул бир адамдан бир китеп долбоордун командасы өзүбүзгө миссия катары бактылуу муун алтын доор деген эмени тандап алдык. Буйрса, анан максаттарыбыз буйрса Бакай агай баштай бериңиз. Биринчиси эле өзүңүздөр көргөндөй Китепкөй Кыргызстан. Бүгүнкү китеп тойдагы, региондорго барган семинарыбыздагы, китеп которуп аткандар дагы бул бүгүнкү күндө. Китеп сатып аткандар дагы бардыгыбыз биригип, китеп окуп аткандар бардыгыбыз биригип Китепкөй Кыргызстанды курушубуз керек. Себеби агайыбыз долбоор башталып атканда айткан, эгерде элибизге китеп эле окутуп алсак, көп маселе өзүнөн өзү чечилмек депчи. Биринчи максатыбыз Китепкөй Кыргызстан. Табылды. Экинчиси билимдүү мекенчил жаштар. Кайсы бир мамлекеттин келечегин көргүн келсе жаштарына кара дейт. Кудайым буйрса биз жаштарга иштей берели. Эртең ошолор билимдүү мекенчил жаштар келип туруп өнүккөн Кыргызстанды курат. Бизде болсо эне тил, көп тилдерди билиш керек деп атат. Агайларыбыз, биздин устаздарыбыз кеминде 2-ден 3-төн, 4-төн 5-тен тил билишет. Тилди өздөштүргүлө,
бүтүндөй аламга жакшы ишler жайылсын, тил үйрөнгүлө деп атат. Бирок эң алгач ошолордун эң астында биздин эне тилибиз турушубуз керек. Анткени биздин кыргыз тилибиздин сакталышы үчүн канчалаган эне тилибиз үчүн канчалаган адамдар жанын берген, канын төккөн дегендейчи. Бардыгыбыздын сөзүбүз эң алгач эне тилден башталыш керек. Кеттик. Төртүнчүсү кыргыз керемети. Билебиз 60-70 жылдары кыргыз керемет дегенде кыргыз кинолорунан чыккан бир керемет кинолор болгон да. Ошол сыңары эле 21-кылымда биз кыргыз керемет дегенде китепте дагы, адабиятта дагы, маданиятта дагы, спортто дагы ар бир тармакта бир кыргыз кереметин жаратышыбыз керек. Ошол багытта иштер болмокчу. Бул айтылып аткан нерселер семинар болобу, китепканалар ачылыш болобу, жаштар менен жолугушууларбы, ушул багыттар менен улана берет. Ага иландыңыз. Биздин баскан турганыбызда балдарга айтып атабыз. Бүгүн биздин жаштарыбыз биздин муун корейлерден үлгү алып атат. Америкадан, балким орустардан, башка жактан үлгү алып атат, бирок биздин баскан турганыбыздан бери ыктыярчыларга айтып атабыз. Элдер келатканда ассаламу алейкум, арыбаңыз, саламатсызбы деп тосуп алгыла. Семинарларыбызда дагы, китеп тойлорубузда да жылмаюуну үйрөнөбүз. Улуулардан бата алып баштайбыз. Бардык нерсебизди эң биринчи бизге өнүгүштөн биринчи адеп керек экен. Ошон үчүн адеп державасы деп агайыбыз баштаган. Ошол биздин бардык жерде адепти даңазалап, адептин державасын курабыз. Кол чабуулар болсун, достор. Буюрса, муну жалпыбыз бирге курабыз. Кийинкиси үлгүлүү үй бүлө. Бул мыкты үй бүлөлөр болсо, мыкты мамлекет куралат. Ошол мыкты үй бүлөлөрдүн мыкты мамлекеттин жарашына Кудайым буйрса ушул багытта иштер кыла беребиз. Мисалы, жакында эле кече мыкты бир той болду. Биздин өзүбүздүн карындашыбыз Айгерим турмушка чыкты. Сонун той болду, сонун үй бүлө курулду. Ошол сыяктуу мыкты, илимдүү, билимдүү жаштарды дагы баш кошушуна, же ошондойлордун чыгышына себеп багытында иштер болмокчу буйрса. Үй бүлө куруу боюнча агенттик иштейт жакында. Тамаша. Жүрөктөрдү бириктирүү, өлкөнүн эгер чындап эле бир чоң держава курабыз дей турган болсок, адамдар эки нерсеге токтолуп калат дейт. Бири ишеним дейт. Кыргызстан чындап эле дүйнөдөгү эң китепке өлкө болобуз, өнүккөн өлкө болобуз, бирок бизге эң алгач ишеним жетпейт экен. Ишеним. Экинчиси болсо өнүккөн өлкөлөрдөн таасирленет дейт да. Бүгүнкү күндө биз балким Россиядан, Америкадан таасирленип атабыз, бирок буга чейин алар дагы таасирленген өлкөлөр болгон да. Бирок биздин чындап эле жүрөктөрүбүз бириксе, ишенсек, ушу китепканаларда ачкан сыяктуу эле Алламга жакшы иштер тарата алабыз. Биздин миссия жүрөктөрдү бириктирүү, ынтымак, өлкөбүздөгү бардык мекендештерибиздин жүрөгү бириш керек. Ошондой ийгилик жаратабыз. Кол чабып коелу. Кийинки кадамыбыз келечектин кадр мектеби. Ушул кылынып аткан иштер эртеңки келечегибиздин мыкты кадрларын тарбиялаш керек экен. Мугалим болобу, аскер кызматкери болобу, спортсмен болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, кайсы тармак болбосун, мыкты кадрлар иштеп чыгышыбыз керек. Себеби бирөө айтыптыр, кадр баарынча жат деп. Ошол сыңары мыкты кадрларды даярдап чыгуу буйрса биздин миссиябыз. Өзгөрүү өнүгүү өзүбүздөн башталат. Сиздерге айтат элем, биз да долбоорду баштаганда USAID-га, Агахан, Бириккен Улуттар уюму жана башка сыяктуу көп фонддорго кайрылсак, балки мамлекеттен күтсөк деп деген ойлор болду. Бирок бардыгы менен болбосо да бир канчасы менен сүйлөшүп көрдүк. Анан бирок ошондо табылдыга ишеним болгон чындап эле. Келгиле өзүбүз көрсөтөлү. Ерлан ошондо болгон 1500 сомун студент болчу. Болгон чөнтөгүндө 1500 сомун китепке салган да, жол киреге салган. Дайрөс сумкасын көтөрүп чыгарган. Ошентип Улан Абдыкеримов агабыз отурат. Улан байкебиз эң алгач биз барганда көзүбүздү жалтыратып бардык да. Улан байке, биздин айылга китепкананы эч ким ачып бербейт экен. Өзүбүз эле өзгөрбөсөк эч ким өзгөрткүдөй эмес. Дегенде Улан байке 150 000 сомду колубузга карматкан да. Мына Улан Абдыкеримов байкебиз жаныбызда турат. Мына өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайбыз деп. Азыркыга чейин спонсор болуп келет. Анан сиздерге айтарым, достор, келиңиздер эч жактан күтпөстөн ар кимибиз баштайлы, ар кимибиз уюштуралы, кетели, буйрса өзүбүздөн башталган өзгөрүү чындап эле ааламды өзгөртөт. Буйрса кошумча өзгөрүү өзү өнүгүүбүздөн бир адамдан бириктеп үлгү болуп берди. Буйрса бир адамдан бир көчөт кетет, жана башкалар кетет. Ошондой эле ушул жерде биз мынакей барган жерде айтабыз. Барсаңар шоро ичкиле, коланы койгула. Барсаңар кыргыз ашканасын сваргыла, турецкийди койгула. Же болбосо ушул сыяктуу, достор. Бул биз көп билбейбиз ба, экономисттер көбүрөөк түшүндүрүп бериши мүмкүн, бирок биз чет өлкөнүн баягы өнүмдөрүн, продукцияларын сатып алуу менен Кыргызстандын акчасын чет өлкөгө чыгарып өткөнбүз да. Ошону менен Кыргыздын экономикасы өнүгө албай аткан бирден бир себеп ошол экен. Бул жерде өзгөрүү өнүгүү өзүбүздөн дегенибиз биринчиден баягы өзүбүзгө инвестиция жасайбыз, экинчиден өзүбүздүн чыккан
өнүмдөрдү, адамдарды, жаратылышты баардыгын өзүбүздөн баштайбыз деген нерсе. Анан акыркысы Жашыл Кыргызстан, бул боюнча Нуржигит Кадырбеков агайыбыз жана өз сөзүндө белгилеп айтып кетти. Кудайым буйрса, бир адамдан бир китеп командасы жана айтылган чечимди буйрса бирден бир ишке ашыра турган команда болот деп ойлойм. Буга чейин Жашыл Кыргызстан курабыз, көчөттөрдү тигебиз деген көп иштер болуп келген. Бирок баардыгы мамлекеттен кагаз түрүндө болгондуктан баягы отчет үчүн гана кылынып келгендей иштер болуп калган да. Бирок эми чыныгы элдик долбоорго айланып, ар бир кыргызстандык бир дарактан эксе, чындап Жашыл Кыргызстанды курууга буйрса салым кошобуз деп үмүт кылабыз. Кыскача бул биздин миссиябыз, максаттарыбыз болду. Буларды жазып атабыз достор. Аягын байкадыңарбы, биз смета жазган жокпуз. Биз кандай долбоор болбосун аркасына мынча миллиондук долбоор деп коет да. Бул биздин кыялдарыбыз, Кудайга жазган каттарыбыз, Кудайым буйрса. Ниет кылдык, тилек кылдык, командабыз менен дуа кылдык. Буйрса аракет кылсак ишке ашат деп үмүт кылабыз. Эми бир адамдан бир китеп долбоорунун 3 багыты. Бактай. Биринчиси жаңыруу. Барган жерлерде эски жана эскирген китепканалар бар го. Орусча китептер. Кирсең багы китеп окумак түгүл кайра артка чыкканга шашасың. Себеби биз ал китептерди түшүнө албайбыз. Жаштар, окуучулар бар, бирок ошол китептер жаңырбай калган, кээ биринин кара кулуп кайталган боюнча ачылбай калган. Ошолордон баштап жаңыруу дедик да. Китепканаларды жаңырталы, китептерди жаңырталы, ошонун ичинде жан дүйнөбүздү, максаттарыбызды жаңыртып алып, аламга жол салалы деген максат болгон. Ошол биринчи биздин багыт жаңыруу. Барган жерди жаңыртышыбыз керек. Жогоруда айтылган миссия, максаттарыбызды ишке ашыруу үчүн биринчи кадамыбыз жаңыруу болду, экинчи кадамыбыз окуу жана агартуу. Булар эмне экен азыр кийинки эмелерди көрсөтүп беребиз. Үчүнчүсү бабыка өнүктүрүү. Ар бирине кыскача токтолобуз. Кеттик ага. Жаңыруунун ичинде китепканалар, аскердик бөлүктөр, балдар үйлөрү, ооруканалар, абак жайлар, студенттик жатаканалар, медреселер, аэропорттор, мамлекеттик мекемелер, ишканалар, бардык жака китепкана, китеп окуй турган залдарды жана китепканаларды түзүп чыгабыз деген оюбуз бар. Болгон ушунун бардыгына кирдик, жалгыз гана аэропорт калды буйрса. Ал жакка дагы Кудай берсе жакында китепкана ачылат. Экинчи кадам окуу жана агартуу. Окуу жана агартууга китептой интеллектуалдык маданий иш-чарасы бар. Буларды анан өзүнчө токтолобуз ага. Китепкөй Алато, Китеп Тайм интеллектуалдык жарышы, Китепкөй Кыргыз армиясы, бир жумага бир китеп, Бабыка академиясы жана имараты, Бабыка ыктыярчылары, улууларга зыярат, китеп марафон, бир адамдан бир китеп Москва, багыт, бир күнгө 1 сом, семинарлар, китеп окуу лагерлери, Борсок Travel, медиа, Бабыка сайт, ак кабар. Ушунун бардыгы биздин окуу жана агартуу бөлүмүндөгү чоң койгон пландарга. Ооба. Байкадыңарбы? Бир адамдан бир китеп деген башталган иш монча баягы бутакка чачырады. Эми сиздерге бир канчасы менен тааныштырып коелу. Биринчиси китептой интеллектуалдык иш-чарасы. Ушул китептой интеллектуалдык иш-чарасынын башталганына 2,5 жылдын жүзү болду. 7 областта, 2 шаарда, 5 райондо, анан Бишкек шаарында 3-чү жолку китептой болуп атат да. Жалпы жонун канчанчы болду атагай? Жалпы 20га жакын болуп калды. Кудай буйрса, бардык айылдарга чейин өткөрүп чыгабыз деген оюбуз бар. Жанагы Жумадыл Эгембердиев агай айткандай, ресторандарды, ашказанды эле тойгуза турган жер эмес, башказанды да тойгуза турган, анан адам өнүктүрүү борборлорун айландырабыз. Муну Жумайдын Кадыров агайыбыз да айтып келатат. Ушул китептой иш-чарасы бүгүнкү сиздер көрүп аткан. Китепкөй Алато. Билсеңиздер керек, Алато аянтына бир кездерде пикет гана болуп калган, жакшы иш угулбай жалаң эле пикеттин аянты катары таанылып калганда, ушу бир адамдан бир китеп долбоор алып башталгандан бери Алато аянты китептин аянты катары таанылалы деген ниетте иш башталган. Мынакей Китепкөй Алатодон башталган Китепкөй стадион, Китепкөй айыл, Китепкөй жайлоого чейин уланып кетти. Кудайым буйрса күн жылыса, Китепкөй Алато кайрадан Бишкекте дагы региондордо өз ишин улантмакчы. Китепкөй Кыргыз армиясы Ерлан агай мына баштап бул жакта улуттук гвардиядан, жазаларды аткаруу бөлүмүнөн жалпы эле Кыргызстан боюнча 8-9 аскердик бөлүктө китепкана ачтык. Китеп окуу оюндар уюштурулуп атат. Кудай берсе жана башта айткандай эле биз азырынча куралдан жетишпесек дагы баягыдай сүр көрсөтүп барып баягы ошол куралыбыз менен да башкабыз менен да көрсөтө албасак, эң алгач окуудан баштай берели, Кудай берсе бардыгын басып өтөбүз деген оюбуз бар да. Мына Китепкөй Кыргыз армиясы деп могул жакта командирлерден баштап өздөрү китепканаларды ачып,
интеллектуалдык оюндарды уюштуруп, миңдеген аскерлер бүгүнкү күндө китеп окуп атат. Буюрса китепкөй кыргыз армиясы дүйнөдөгү эң алдыңкы армия болот. Кийинки китеп тайм интеллектуалдык жарышы буга чейин катышып жүргөндөр да болушу мүмкүн. Республикалык масштабта бул оюндарды, интеллектуалдык жарыштарды уюштуруп жүргөнбүз. Мынакей сүрөттө көргөндөй ант чыгармасы боюнча өткөн оюн, тиякта Шайлөөк Тишеев менен Агындылар чыгармасы боюнча, биякта финалдык бөлүктөгү кайсы Сармерден өткөн маркумдар үнү. Ооба. Буюрса ушул иш-чараны дагы эми кайрадан республикалык масштабта өткөзүү боюнча пландарыбыз бар. Баягы көк бөрүлөрдө улактар чабылып, аттар чабылып, квартиралар коюлуп, машиналар берилип атпайбы? Ошол сыңар эле буюрса китеп жарыштарда, илим жарыштарында да буюрса ошондой бир чоң масштабтагы оюндар күтүп турат деп алда үмүт кылабыз. Анан баягы убагында баштап атканда эрландар болуп бир кичинекей бир 200 000 сомдун тегерегиндеги боло турган китепкананы ачканга кыялыбыз да жетпей, духубуз да жетпей, максатыбыз да жетпей баштаганбыз. Анан кыялданып жакшы эле кылып аракет кыла бердик. Бүгүнкү күндө ошол кошулган акчалардын санын элдер кошту албетте. Мекендештер чет өлкөдөн бери. Ошону эсептесек 40 миллион сомдон ашыптыр. Бир адамдан бирде 300 сомдон башталган 40 миллион айланыптыр да. Анан биз кыялданбай эле бүгүн буюрса реалдуу максат койдук. БАБК бир адамдан бир китеп академиясы дедик. Муну да өзгөр өзүбүздөн баштады деп, чет өлкөдөн инвестор издебестен ар бириңиздер салым кошуп отуруп, ушул академияны куруп чыгабыз Кудай буйрса. Бул жерден баарыңыздар билим ала аласыздар. Муну өзгөчөлүк ушундай универсалдуу болот. Окуучулар эле эмес, бардык курактагы адамдар ушул академиядан окуй алат. Азыр эң алгачкысы офисибизде. Ушул жылы сиздер дуа кылсаңыздар, салым кошсоңуздар, ушул жылы декабрдагы, азырынча бир 4 бөлмөлүү, 5 бөлмөлүү кичирээк жерден баштайбыз дагы. Кудай буйрса жакынкы 5 жылдыкта мондай болгон заңгыраган академияларды салабыз Кудай буйрса. Кыргызстандын ар бир областынан. Анан дагы бир болуп аткан жакшылардын бири бул бир адамдан бир китеп долбоору Москва шаарында өтө бир активдүү, өтө бир жандуу демен азыр ишке ашып аткан учуру. Москвада жүргөн биздин карындаш инилер ошоктон иштеп жүрсө дагы убактыларын таап, жума сайын да керек болсо күн сайын чогулуп алып, ушундай БАБК Москва деген группация болуп иш-чараларын кылып атат. Бул жердеги болуп аткан иштер ал жерде да жүрүп атат да. Мамбетсан Ибраев агайыбыз айтты эле. Убагында Манас атабыз деле 6 айдан жүрүп келип Кыргызстанды өнүктүргөн экен депчи. Мигранттар деп эметө бербейли, бирок балким ошолордун арасынан келип Кыргызстанды өнүктүргөн Манас атабыз сыяктуу дагы бир инсандар келеттир депчи. Биз да үмүт кылабыз, ушу БАБК Москвага жүргөн биздин балдарыбыз ошо Манас атабыз сыяктуу убагында келип Кыргызстанды өнүктүрө турган бирден бир инсандар болот деп. Анан багыт бир күнгө бир сом. Улук мырзагай, бул жакта эмес, Улук мырзагай ордунузда туруп коесуз. Улук мырзагай ушул жерде тигилерди бага жакындатып берип коесузбу, бир күнгө бир сомду. Ушу чуркап бараткан бала Улук агай ушул долбоорду негиздеп кайрымдуулук жаатын иш алып барып жүрөт. Биздин айлыбыз эле эмес, армиябыз эле эмес, башка жак эмес, карылар үй, балдар үй деген баары. Ал жакта бизде ушундай болуп аткандан кийин, университеттерибизде китепкананы алып ушундай болуп аткандан кийин, ал жакта элестетип болбойт. Анан мына улук агайлар курутой деп курут өндүрүп, курут сатып атып булабы? Могу куруттарды сатып атып, бир айда 150 000 сом табыштыр. Элестетке 20 сомдон сатып атып. Мына ыктыярчы деп ушуларды айтабыз. Анан 2 балдар үйүнө китепкана ачты, өткөндө 3-чү жака ачтык. Кудай буйрса ал жакта ушундай жандуу иштер жүрүп атат. Ал жакта ушундай китеп окуулар жарыш болуп атат. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген конкурста Токмокто балдар үйүндө орус кыз биринчи орунду жеңип алыптыр да. Ал жакта ушундай жарыш окуп атышат. Анан азыр болсо, анан багытта бир күнгө бир сом дедик. Келиңиздер мындай кылабыз, жөнөкөй эле формуласы. Бир спонсорлорду барып колдоп атышат Кудай буйрса жакшы. Анан бирок көптү көрсө көл болот дегенге ишендик. Анан мондай бир күнгө бир сом деп чыктык. Азыр ар бирибиз үйүбүзгө ушундайды алып алганбыз. Күнүнө чыгып атып бирден сом салабыз. Колунан келгендер 50-дөн, 100-дөн, 1000ден салышат. Бир айда чогултабыз дагы ушундан түшкөн акчага китепкана ачабыз, китеп окуу оюндарын уюштурабыз, жада калса чет өлкөгө окууга жиберебиз деп атабыз. Анан ушул бир күнгө бир сом. Азыр ошентпесе кечигип калчудайбыз. Биз эле мисалы мына 10 жылдык болуп калыптыр агай. Кече эле мектепти бүтүп атканбыз. Анан биз болсо ушинтип бат-баттан аракет кылып, колдон келсе баягы шылтоолорду шылтоолорго эме кыла бербестен, себеп кыла бербестен, 1 сомдон болсо да мамлекетке салым кошолу деген кеп да.
а бирок каалоочулар балким 1000ден 100 миңден миллион сомдон салгандар чыгат. Ошентип отуруп эме кылабыз дедик. Анан могул жакта чоң эмеси бар, бир күнгө 1 сом. Ар бир барган иш чарабызда салып атабыз. Ушул жака салат. Анан каалоочулар могу катталып туруп, ушуну үйүңүздөргө ала кетсеңиздер болот. Анан балким Кыргызстандын буюрса өнүгүп бир гүлдөгөн өлкө болгондо сиздер да сыймыктанып турасыздар. Ушул бир күнгө 1 сомду мен дагы 1 сом салдым эле депчи. 1 сом салдым эле, ошондо өлкөбүздүн өнүгүшүнө себеп болгон депчи. А бирок мен ишенем, Кудай буюрса салып отуруп миллиондорду салабыз дагы чындап эле биз максатыбызга, миссиябызга жетебиз. Улуугай, чоң рахмат. Ушул долбоор, эгерде дагы бир нерсени айтып коеюн, эгерде 1 миллион адам ушул жака кошула турган болсо, күнүнө эгер элибизде баарыбыздын колубуздан келет, чындап эле 1 миллион адам бир күнгө 1 сомго кошула турган болсо, күнүнө 1 сомдон сала турган болсо, 1 миллион сом бир жылда 360 миллион сомго кетет экен да. Ал менен аэропортторду курсак болот экен да. Бул жөнөкөй идея, бир адамдан бириктеп сыяктуу. Кеттик ага. Борсок Travel бир адамдан бириктеп долбоорунун дагы бир жакшы долбоорлорунун бири бул өзүңдү тааны, өлкөңдү тааны деген нерсе. Себеби бизде көп көйгөйлөрдүн бири баягы ынтымак биримдик жөнүндө кеп кылдык го. Анын негизги себептеринин бири ичара баягы региондор аралык карым-катыш бир аз маселе болуп калган да. Ошолорду биз сапарлар менен, китеп окуу иш-чаралары менен жакшы нерселер кылалы деп, мындай көксөгөн жерди көрсөтөт деп, Борсок Travel өз ишин баштады. Сулайман тоого, Ысык көлгө, Чүйгө, Жалал Абадка деп байма-бай сапарлар уюштурулуп атат. Бүттү? Бүттү акча айтагай. Эми соңку сөз, жүрөктөрдү бириктирип, бир кезде бир адамдан бириктепти, мындай слайды да жок болчу, жөн эле WhatsAppка эле терип чыккам, мынтип элечи. 10 бет эметиге 10 сапкыл эле терип чыгып, ошону эле колдой берип, элибизде чындап эле зарыл экен, колдойбуз деп элден журттан айланса болот, ошентип отуруп чоң ишке ачты. Эми ушул жака кимдин убактысы болсо, убактыңыздарды салыңыздар. Кимдин акчасы болсо, тартынбай эле айтабыз, акчаңыздарды салыңыздар. Кимдин билими болсо, билимиңиздерди салыңыздар. Ошентип чындап эле ынтымакта, биримдикте дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкө бололу. Биздин жарыгыбыз Кыргызстанга эле эмес, ааламга тийсин. Чоң рахмат. Ушу менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Келип берген бардык биздин китепкөйлөргө, замандаштарга баарыңарга рахмат. Жана Асан устаз баса белгилеп катуу айтты. Биз бактылуубуз. Азыр биз жашап аткан, биз турган жер канча адамдардын кыялы. Бирок эптеп эле жүрө берип өткөзө бербей, эптеп эле жаштыкты кетире бербей, эптеп студенттик күндү өткөзбөй, бир пайдалуу иштерди менен өткөзөлү. Кудайым буйрса, могул жерге келген ар бир окуучу, студент, улуу инсандар ар бирибиз колубуздан келишинче салым кошсок, чындап жакынкы 5-10 жылда биз ойлобогон өзгөрүүлөр болот деп үмүт кылабыз. Бул биздин алдыга жолдогон биздин кыял катыбыз болду. Ар бириңиздер жүрөгүңүздөрдөн амин деп коюңуздар. Ошолорго бирге жетели. Чоң рахмат. Агай рахмат. Эми Өмүрбек, азыр болсо мындай кылабыз. Бир адамдан бириктеп да аябай көп мээнет кылган адамдар бар. Анан бүгүн долбоордун өзүнүн жеке өзү үчүн жана өзүнүн айланасы үчүн кандай таасири болду деп бир кенен 6-7 адамга сөз бермекпиз. Азыр кыскартып бир 2 мүнөттөн сөз беребиз. Өмүрбек келип кой. Азыр баарыңыздар сүйлөсөңүздөр болот, бирок ушундай бир өзгөчө адамдарды тандап алдык. Кел, Өмүрбек Чуркаган боюнча келе бер. Өмүрбек ушу Чуркаган боюнча Жалал Абадтан келди. Жалал Абадтан бүгүн атайын интеллектуалдык иш-чарага. Анан аскерлерден Санжар мырза, Марселдер бар. Анан азыр аскерлерден биздин Китепкөй Кыргыз армиясынын атынан туура көрсөңүздөр Өмүрзак байкени өзүн эле чакыралы. Өмүрзак байке келип бериңиз. Андан кийин мугалимдерден Айпер эжеке келиңиз. Анан окуучулардан Айгерим Жергөчкө. Айылынан келаткан Айгерим келиңиздер. Эми мындай шарт ушундай, булар кыйкырып эле ушу сахнада чыгып эле куру кыйкырык кыла берет экен дебеңиздер. Бул биздин реалдуу максатыбыз. Анан реалдуу иштер болгон. Анан кандай жыйынтык болуп атат чындап эле. Өмүрбек болсо анча-мынча 10 километр жерлерге чейин, Жалал Абадта машина барбаган жерлерге чейин барып, долбоорду презентация кылып, бир 7-8 китепкана ачты Өмүрбек. Кудай буйрса Сузак районуна жалпы китепканаларды ачабыз деп атат. Өмүрбек, өзүң деги эле бир адамдан бириктеп долбоор кандай таасир этти? Ошол жөнүндө 2 мүнөт сөз. Кел Өмүрбек. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Баштап эле айтайын. Биринчи сиздерге ыраазычылык. Себеп дегенде мен шаарга келгенге чейин, студент болгонго чейин бир тамошо деген чөйрө бар эле. Мектепте жүргөндө тамошо деген чөйрөгө катыштым.
ага чейин спорт деген чөйрөдө жүрдүм. Шаарга келгенде жакшы бала, жаман бала деген чөйрөнү көрдүм. Бирок кайсы бир деңгээлде бул байкелердин мага таасир этиди. Биз Жалалабадта жалалбаттыктар деги эле Кыргызстанда Китепкөй деген же болбосо Китепчи деген чөйрөнү түзө алдык. Жалалбадта Китепкөй деген китеп окуган адамдардын көптөгөн сандарын түзө алдык. Кудайга шүгүр иштер болуп атат. Адашпасам биз 7-чи болуп айтсак керек өзүбүздүн айылыбызда. Азыр мүмкүнчүлүгүм бар, колуман келет, неге мен отурушум керек? Башкалар отурганы жетет, бирок мен кыймылдашым керек деп, Кудайга шүгүр Сузак, Базар Коргон районго чейин жетип, ал жакта Аллах насип кылса агайлар уруксат берсе, жакынкы күндөрдө апрелдин 15-нен ары дагы бир 6 жерде китепканаларыбызды ачабыз. Кээ бир жагында ушунчалык кыйын. Биздин ушундай бир айылдарыбыз бар. Түштөн кийин ал жакка машина каттабайт. Шаардан өйдө карап чыгып кетишет, ылдыйга түшпөйт. Бирок ошондой болсо дагы бирде ушундай учур болду. Эң акыркы маршруткасы 2:30-да кетет экен, андан ары такси кетпейт экен. Мен окуучуларга ошончо айтып чыгып, эшикке чыгайм, саатымды карасам 2:36 өтүптүр. Каду деген айыл, Алкөйнөк деген жерге чейин пешком басып келдим да. Где-то бир 10 километрдей. 2 саат бою жол жүрүп, андан арагына бир машина илешип андан кеттик. Андан дагы бир жакка бардык, Кашкатерек деген айылга. Дагы ошентип жөө басып келесиң. Анысы курсагыңач. Ата-энем мага бир айына, бир жумасына 800 сом, 700 сом акча берет. Бирок мен ушул нерсени кылышым керек. Не үчүн? Себеп дегенде мен айланамда жүргөндөр билимдүү болуш керек деген ой менен мен бардык абеттерим акчасынан, абеттеримдин жей турган абеттеримен кечем. Алардын каражатын чогултсам 250 сом же 300 сомдой акча болот. Ошон менен мен бир жумасына бир жолу бир айылга чыгып келе алам. Бирок адамды сүйүндүрө турган нерсе, ач каласың, 2 саатта пешком жүрөсүң, курсагың ач, не кереги бар дегенде учур келет. Бирок азыркы күндө ошонун менетин көрүп атабыз. Бир окуучум жазат, агай мындай болду. Мен ушунча китептерди окудум. Эсептеп чыксам менден көп китеп окуп коюптур ошол кыз. Алар мындай өздөрүнүн талабын кое алып атат, келечекте кесибин тандай алып атат. Азыр көпчүлүк окуучуларга барсак, уже биз бар элек окуучуларга бара турган болсок, ортага тагдырын байлашкан мигрант болуп кетебиз деген гана сөзүн айтышат. Бирок барган жерде иштер алдыга жылып атат. Кеминде жок дегенде 1 ай бою биз ошол окуучулар менен иштешип атабыз. Ар түрдүү китептерин башкасын. Ошол эле учурда окуучуларды эле тим койбостон Жалалабадта буюрса, энелер мектебинде ар бир мектепке киргизип келатабыз. Ал жерде биздин айылдарда энелер кадрысы, Капырагайыбыз бар да, Капырагайыбыздын мектеби менен энелер дагы ошол жерде окушат келип. Буюрса, Рахмат. Бир мүнөт. Агай Нуржигит агайыбыздын жакшы сөзү бар, жакшылыкта жарыш кыла деген. Бишкек менен, бүтүндөй Кыргызстан менен, Жалалбат областы, Жалалбат шаарындагы жаштар китепкөйлөр буюрса жакшылыкта жарышабыз. Аллах насип кылса жакшы жаңылык. Буюрса биз Жалалбатта бир комнаталуу батир коюп атабыз китеп окууга. Азамат, барбы. Өмүрбек, чоң рахмат. Өмүрзак байке. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу аталар, апалар, эжелер, байкелер, инилер, карындаштар, урматтуу устаз, урматтуу алымдар. Ушундай куттуу кечеге, ушундай алгылыктуу, келечектүү бир иш-чарага, ушундай жакшы чөйрөгө алып келип койгон Аллах Таалага чексиз мактоолорду, чексиз шүгүрлөрдү айталы. Не дейбиз эми, алымдарыбыз айтышты, баарыңар билимдүү адамдар отурасыңар. Ушул Бакай Акылбеков, Эрлан Исмайыл уулу, анан Табылды инибиз, ушулар ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп, коомду, мамлекетти өнүктүрүүчү эң агылык иштерди кылышты, алардын баарын бизге тартуулап беришти. Эми ошолордун катарында кур калбастан биздин аскери бөлүккө чейин, куралдуу күчтөргө чейин киришти да. Эмне себептен? Ушу Эрлан Исмайыловнун айтып койгон, айтып бир китептен окуган сөзүн айтып келет да. Кытай улуу сепилди курганда 3 жолу душманга жеңилүүгө, чабылууга душар болуптур, талкаланууга душар болуптур. Себеби ошол чепти кайтарып турган аскерлер акчага сатылып, душмандарга коюнун ачып берип койгон экен. Анан алар жакшылап иликтеп көрсө, ошол жердеги аскерлердин жан дүйнөсү ачка калыптыр. Мекен болгон сүйүүсү жок. Акчага кул болуп калышыптыр да. Көрсө биз материалдык жактан эле чеп деле кура бербей, ошол эрлерге, ошол азаматтарга, ошол мекенчилерге көңүл бурушубуз керек экен. Алардын жан дүйнөсүн байтышыбыз керек экен, акылын ойготушубуз керек экен, атуулук сезим күчөтүш керек экен, инсанга, адамга инвестиция кылыш керек экен деген
ойго келишип анан күчтүү армияны, жеңилгич армияны Кытайлар курушкан экен да. Анан биздин армияга келип аткан себептери да ошол да. Биз инсанбыз, биз акылдан турабыз, жан дүйнөдөн турабыз, физикалык денеден турабыз. Бир гана физикабызды чыңдап, тишибизге чейин куралданган менен көкүрөгүбүз көңдөй болсо, атуулдук сезим жок, патриоттук сезимибиз жок болсо, анда биз өтө коркок армия болобуз. Бат эле душмандарга койнубузду ачып коебуз. Эгерде биздин жан дүйнөбүз бекем болсо, ыйманыбыз бийик, акылыбыз тунук болсо, жаныбызды бергенге, каныбызды бергенге даяр болгон күчтүү, духу күчтүү армия болобуз да. Ошонун маанилүүлүгүн аңдап билишип, мынакей ушу Китепкөй кыргыз бир адамдан бир китеп долбоору Китепкөй кыргыз армиясында түптөйлү деген ушундай аракеттерин жүргүзүп атат. Анын жыйынтыктары бар. Көптөгөн конкурстарды өткөрдүк, китепканаларды ачтык. Анын себебинен канча деген жоокерлерибиз ушундай таасирленгенинен жакшынакай сөздөрүн айтып, ушундай биздин аскер бөлүктөн учуп кетип атышат. Алар дагы мен ойлойм, ушу мекенге чыныгы кызмат кылган азаматтар болот деп. Андан сырткары мен өзүмдүн тажрыйбамды айтсам, ушу бир адамдан бир китеп долбоору менен кызматташып баштаганда мен рота взводтун командири болчумун. Мына 2 жылдан бери кызматташып келатабыз. Болгону взводтун командири. 2 жылдын ичинде азыр мен аскер бөлүктүн командиринин орун басары кызмат ордунда отурам да азыркы учурдачы. Буга ушул долбоордун таасири болду. Бакай Акылбеков, Эрлан Исмаил уулардын ушундай бир мотивациялары, ойготуучу сөздөрү, мекенге болгон кызматтары, булардын иш-чаралары мени абдан ойготуп, менин командирлерге болгон дагы мага болгон ишенимин ойготушуп, 2 жылдын ичинде 4 тепкичке көтөрүп, командирдин орун басары эмеге чейин коюп кошту да. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Ошондуктан бар болуңуздар, өркүнүңөр өсө берсин, тойлоруңар тойго улана берсин. Чоң рахмат. Айгерим 1 мүнөт, эжеке келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, ардактуу агайлар, апалар, эжелер, мугалимдер, биздин келечек муундар, ошол келечек муунга биз дагы киребиз. Мен негизи баягы кыргыздарда мындай экен да, жаштарды дайыма балдарды бирдеке сүйлөйүн десе эле, отур, оозуңду бас деп отургузуп коебуз. Азыр дагы баягы бул баягы бир таарыныч эмес, болгону бул жакта да чек коюп жатат. Азыр бизге 2 мүнөт сүйлөп депчи, бирок мен суранычым, биз сиздерди эртеден бери уктук. Биздин баягы агаларыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз, бирок алтындай бир дагы да бир 3 мүнөт, 5 мүнөтүңүздөрдү биз үчүн бөлүп коюңуздар. Биздин дагы бир келечекке болгон бир кыялдарыбызды, максаттарыбызды угуп коюңуздар. Мен эми сөз башынан болсун. 2 ай мурун биздин мектепке Сайкал Акбарелиева деген окуучу кызым келип, ушул конкурсту жарыялады. Башында чындыгында маани берген жокмун. Бирок бара-бара отуруп, бул эмеге кошулдум, Сайкалдын чөйрөсүнө. Анан баягы мен жаңы тамтың басканда менин тушоомду ата-энем кессе, мектепке барганда менин тушоомду башталгыч классымдын мугалими кессе, ал эми бул орто жаш курагымда менин ушул тушоомду Мамбет Асан Ибраевдин эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китеби тушоомду кести. Мен буга чейин Нуржигит Кадырбековдун насааттарын аябай көп укчумун. Анан менден келип ушуну эле кечке көрө бересиң, ким бул десе, мен аларды шылдыңдачымын да, уялбайсыңбы, ушундай адамды тааныбайсың депчи. Бирок баягы кайтар дүйнө экен. Мен өзүм ошол адамдын астында уят болдум, себеби мен Мамбет Асан Ибраевди тааныбайт экенмин ушул күнгө чейинчи. Ошол китепти окудум, бирок ошол китепти ким жазганын билген жокмун. Анан биздин завхозубуз бар, Айылдын имамы. Ошол агайга келип айттым, агай дедим, Мамбет Асан Ибраев деген ким десем, ушундай деп айтса, мен уялдым. Мен эмне себептен мугалим болуп жүрөм дедим. Мен эмне себептен ушул китепти окудум дедим да. Анан айтайын дегеним, баягы ушул азыр айтып отурсам убакыт аябай көп убакыт керек, бирок кыска эле ток этер жерин айтайын. Жашоо, балдар азыркы келечек муун. Жашоо эртең эмес, бүрсүгүн эмес экен. Жашоо ушул жерде жана азыр башталат экен. Биз адам баласы, мугалимдер окуучуларды тарбиялап эле өзүбүздү тарбиялап атпырбыз. Чындыгында баягы окуучулардан мурун мугалим өзүн өзү тарбиялаш керек экен. Мен өзүмдү өзүм тарбиялайын деп чечтим. Буюрса 2 айдын ичинде 20 китеп окуп бүттүм. 2 жылдын ичинде 200 китеп окуп, келечегүдүн жакшы бир салым кошом деп ишенем. Айгерим 1 мүнөт.
Assalamu алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Баарыңыздар менен дал ушул мүнөттө, дал ушул жерде жолугушуп, кездешип отурганыма абдан кубанычтамын. Менин атым Асекова Айгерим Мусупбековна. Мен Нарын областына караштуу Нарын районунун алыскы Кара Кожор өрөөнүнө тиешелүү Жергөчкү деген айылдан келдим. Баарыңыздар билгендей эле биздин айыл деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан, климаты катаал, тоолуу айыл. Азыркы учурда мектебибизде 186 окуучу билим алып жатат. Биз дагы былтыр 2021 жылы 17 майда агайлардын колдоосу менен, айыл элинин жардамы менен айылыбызга китепкана ачтык. Бүгүнкү күндө китепканабызда жапжаңы 700дөн ашуун китептер бар. Бир жылдын ичинде эң алды 200дөн ашык китептерди окуп бүтүрүштү. Буюрса, үзгүлтүксүз китеп таймаштарын дагы өткөрүп атабыз. Баракелде, рахмат. Сиз кандай катташыйт элеңиз, ошону айтып койгуңуз андан. Тог этер жерин айтпай калыптырмын да, мен жана сурай бербедимби? Эгерде мезгилге саякат жасаган кат болсо, кандай кат болмоксуз депчи. Мен ошол суроого мынтип жооп таптым да. Мен күтүлбөгөн адамдарга күтүүсүздөн барган кат болмокмун. Жакшылыкты жайылтуучу жана жакшылыкка чакыруучу кат болмокмун деп астыга максат койдум. Чоң бир өзүбүздүн учак болот дедим ушул долбоорун. Ошол учакка баардыгыбыз отуруп, буюрса дүйнө жүзүн кыдырабыз деп максат койдум. Рахмат. Бар болуңуздар. Өлкөбүз өнүксүн. Туугандар, ар бириңиздер сүйлөгүңүздөр келип атат. Баарын билип атам, сезимдериңиздерди айткыңыздар келип атат. Бирок ошол эмгектердин баарын тоо таштуу, тети, Карагой деген оокатта жайлоодо окуучулар бар. Баткенде, Маргунда, Лейлекте, Чек арада окуучулар бар. Ошол жака барып айтып беребиз ушундай сезимдерди. Ушундай күч керек болуп атат. Анан убакыт созбойлуу бир Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты бар экен, окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Маданият жаатындагы ак ниет, үзүрлүү эмгеги коомдун руханий дүйнөсүн байытууга кошкон салымы үчүн жана жигердүү коомдук ишмердик үчүн Акылбеков Бакайга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Жогорку Кеңештин ошондой эле текст менен Муратбеков Табалдыга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Китеп сүйүүчүлөр, урматтуу китепкөйлөр, кичинекей гана сөз, өтө көп убактыңыздарды албайын. Бул Жогорку Кеңештин ыраазычылык каты 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Камчыбековнанын атынан жазылган ыраазычылык кат болчу. Декабрь айынын соңунда ушул балдардын колун кармап, ыраазычылыгымды чын дилимден айтып коеюн деп жасады эле, бирок өзү жакшы билесиздер, Кыргызстандын атынан Бириккен Улуттар Уюмуна туруктуу жана ыйгарым өкүлү болуп кетти. Мына ошол иш-чара менен ошол жака дайындалып калып, документ иштери менен чуркап калып, балдарга жетпей калды өзү. Бирок ошол жүрөгүндөгү чыныгы ыраазычылыгын мен балдарга бүгүн аманатты жеткирип олтурам. Азаматсыздар, адамдын аң сезимине революция жасап жаткан ушул Ала тоонун азаматтары үчүн кол чаап коюңуздар. Бали, рахмат. Бекжан. Анан дагы бир кичинекей нерсе, биз ар бир тармактан 2ден балдарга, жаш жигиттерге, активисттерге ыраазычылык кат жазган эле. Бул жерде Эрлан кирбей калды. Бирок ушул бир адамдан бир китеп долбоорунун негизги мотору Эрланга биз Жогорку Кеңештин ардак грамотасын буюрса сөз берели, аракет жасайлы. Анан буюрса бүгүн Айда эжекебизге видео аркылуу бул аманат жетет. Балким Бириккен Улуттар Уюмунун дагы чоң сыйлыктары болуп калат, Буюрса, рахмат эжеке. Рахмат. Бул кишилер кагаз ыраазычылык кат алып атса, мен мактанып коеюн. Мага деген ГСИндин атайын өтө кымбат белегин тапшырышкан, медалын. Анан бул кишилер ала элек аны. Мен өйдө турам баары. Тамаша. Албетте кут болсун. Туугандар, канакей жана барабанды айландырып коебуз. 5 кишиге приз бар экен. Бекжан, айландыр барабанды. Могул жерден 5 билет сууруп чыкта, номерин айта кал, белектерди тапшырабыз. Тез, айландырып айланып калды окшойт. Дароо колуңузду салып туруп, стопграмм деген нерсе бар беле, ушундай эме, жанагы
Biz bala кезде. Қанша екен? 493. 443 екен. 443. Бар ма? 443. Бере береміз. Қайырбек. 51. 51. 175. 175. 102. Жоқ. 271. 102 бар mı? 171 çe. Жоқ. 369. Жеңүүчүлөрдү колдоп, кол чабып 369. турабыз достор. 369 бар mı? 369 kol götürüp koyuz. Жоқ. 409. 409. 240. 240 var mı? 237. 310. 350. 350 var mı? Bali. Büttü. Sıylığınızlar kut bolsun. Boldu жигиттер. Bir de örüp koyunuz emi. Ha, barken. Barыңыздарға той жактыбы туугандар. Эми мен бир эле сөз айтайын. Барыбыз амал кылалы, окугула, өскүлө. Бүгүн биз башыбызды көтөрбөй, окусак эртең башыбызды көтөрүп жүрөбүз. Кыргызстан дүйнөдөгү китепкөй өлкө болсун. Жараткан жакшылыгын берсин. Бир аз убакыт бөлүп тургула туугандар. Жыйынтыктап атабыз. Чыдап туруңуздар. Жакшы күндөрдө көрүшкөнчө, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Анан сиздердин алдыңыздарда алып баруучу ушу долбоордун жетекчиси Эрлан Смайыл уулу болду. Отуруп көргөн абдан жакшы. Мен туруп кечке сүйлөй берип, анан мен чарчаган сыяктуу болуп атат окшойм, бирок сиздер менден өткөн чарчаган сыяктуу көрүнүп калдыңыздар. Барыңыздар аман эсен жетип алыңыздар. Анан 1 мүнөттүк ролик бар экен, көңүл буруп коюңуздар. Бул Турат деген инибиздин атайын ушул долбоордо чоң эмгек кылган биздин кадр десек болот. Ролигине күбө болуп коюңуздар. Анан Бек мырза 31-03 деп ким айтты эле жана карындашыбыз туулган күнү турбайбы бүгүн? Китеп белек берип коелу. Ким айтып атты эле? Кетип калдыбы? Кетип калды, жанагы окуучу балада. Ата, алыстан келипсиз. Могу карындашыма берип коюнчу. Аягына чейин отурду. Сиз бата берип коюңуз. Атайын Чыңгыз атабыздын буту баскан жерден, Шекерден келиптир. Надырбек атабыздын батасы менен баштадык эле. Ашым Жакыпбеков атабыздын иниси болот. Атыңыз ким, ата? Илешбек. Илешбек атанын ак батасы менен жыйынтыктайбыз. Амин. Эйлана Кудай, ушу элибизге тынччылык берсин, бейпилчилик, ынтымак берсин. Бардың араменесин болуп, ушу китеп көйлөрдүн саны көбөй берсин, иштери ийгиликтүү болсун, ден соолуктары жакшы болсун. Кудай тилегиңерди кабыл кылсын. Амин, Аллаху акбар. Ата, бар болуңуз. Барыңыздар, кол чап коюңуздар атага. Сиздер балким Бишкектин Ак Ордосуна, Дордойуна кетесиздер, бирок ата азыр Шекерге кетет. Ойлонбоңуздар көп. 1 мүнөттүк роликке көңүл буруп коюңуздар дагы. Андан кийин көрүшкөнчө жакшы баргыла деген сөздү айткым келди деп узатып коебуз.
Туугандар, бүгүн экинчи санга белек берем, кетпей тургула, 1 мүнөт. Жолуңуздар узак болсун, мага 1000 сом берген, ойын ойнотосуз деп мен ойын ойното албай калдым. Могу жерде мен эжекеме белек бергим келип атат. Узак жол жана 500 сом акча. Кабыл алып коюңуз эжеке. Мынакей, сизге атайын балыкчыдан келген Төлөбек байкеме берем. Ойын ойното албай калдым. Мынакей. Жолуңуздар узак болсун. Туугандар, баарыбыз ордубуздан турабыз эми. 30 секунд. Иш-чара жактыбы? Кана. 1 жаксака турак. Рахмат, бар болуңуздар. Көрүшкөнчө, оң колду көтөрүп коебуз. Жакшы барыңыздар. Жакшы барыңыздар, жакшы көрүшкөнчө.